Мисал үчүн, мен интернеттен пользователь болуп атам 5-6 жылдан бери. Мен өкмөттүн башчысы Акылбек Үсөнбекович татыктуу эмес, иштей албайт, кетсин деп, кызматын бошотсун деп айтсам, муну кандай баалайсыңар? Оскорбление чести и достоинства? Же преступление болобу? Мен пикиримге укуктуу деп эсептеймин. А бирок сиздер, могу жерде погон таккандар, башкача баалашы мүмкүн. Академия науктуу эксперт башкача баалайт. Мен келгиле ОДКБнын милдетин карап туруп, бир акыл ой жүгүртүп бир тактап алалы десем, эксперт айтып атат сотто, Масариттин сөзүндө тополоңго чакырып бар деп. Бул эмне деген сөз? Мен коркконум пайдалануу негизи керек. Бирок ким пайдаланат, ким аткарат муну, ким ушуларды далилдейт? Ким? Кайсы орган далилдейт ушуну? Айтып берсеңизчи. Сапсандович, биринчиден бул жарандардын арызы боюнча жүргүзүлөт. Экинчиден ошол юстиция министринин алдындагы соттук эксперт службанын корутундусу чыгып, Кайсы спецслужба? Так конкретно айтсаңыз. жок, аткаруучу маданият жана маалымат министрлиги болот. Өндүрүш жүргүзгөн жана жаза чара көрүүчү маданият. Кандай аткаруучу маданият министрлиги болот? Себеби укук бузуулар кодексинде ар бир өзүнүн тармактары боюнча укук бузуулар боюнча, мисалы фитосанитария, таможня, ветеринария, улуттук коопсуздук, ички иштер министрлиги, юстиция, маданият министрлиги бар. Маданият министрлиги бул ошол жалпы коомдук каражаттары интернет тармагындагы, мындайча айтканда, алардын профилдик ишмердүүлүгүнө жаткандыктан бул ошого киргизилип атат да. Буга чейин деле маданият министрлиги башка беренелер боюнча айыппул салып келет. Вообще дүние кызык болуп атат, өмүр кызык болуп атат 21-кылымда. Маданият министрлик, демек, клевета боюнча оскорбление материал түзөт экен, протокол түзөт экен, анын чечим чыгарат экен. Мен биринчи жолу көрүп атам бул. Бул маданият министрлиги эмес. Подразделение ГКНБ, ЖМВ деп жазып коюлган анда. Бул право охранительный укук, коргоо, укукту пайдалануу, жоопко тартуу, бул башка такыр. Маданият министрлиги эч кандай тиешеси жок. Мен түпкү тамыры менен каршымын. Мындай түшүнүк менен барбашыбыз керек. Мен түшүнөм, жоопкерчиликти көтөргүлө, маселе жок. Мен каршы эмесмин. Бирок айткан сөзүңүзгө ойлонсоңуз, маданият министри аткарат деп. Эмне Максутов штраф сала турган болобу? Ким өкмөттүн өкүлдөрү айтып бере аласыңарбы мага? Как это, представьте? Министерство культуры выносит штраф за оскорбление, за клевету. Анда келгиле Максутовго генерал деген нам берели. Бүгүнкү күндө маданият министрлиги кеңири тармактагы министрлик да, бул маданият, коммуникация, маданият министри деген аты эле маданият министри деп аталат. Качан маданият министри штраф салат эле? Ойлонуп көрсөңөр. Мына штраф салгандар, форма таккандар, ушулар болуш керек. Же сот. Ушу болду. Анда келди, жогорку кеңешке укук берели штраф салганына. Министр келбей койду, 100 000 сом штраф салалы. Эмгек тартибин буздуруп. Бул мен тамаша азылдап айтып атам, бирок чынында мен силерге көңүл буруп атам да, аткарылыштын көңүл бурулар так болуш керек деп. Эртең Максуттун мойнуна түшүп калса, сен мына президентти жамандап койду, же депутатты жамандап койду, протокол жаз десе байкуш жазат да. Кийин келечекте балдары айтат, бул ким экен бул киши? Өзүнчө эле Берия болуп калды го, Лаврентий Павлович болду.